Сабагыбыздын темасы билим түгөнбөс байлык. Бүгүнкү сабакта билим түгөнбөс байлык деген макалдын чечмеленишин жакшылап түшүнүп билесиңер. Бир кишинин 2 баласы бар эле. Атасы улуу баласын жакшы көрчү. Энчинин баарын улуу баласына бермек болду. Энеси 2 баласын тең жакшы көрчү. Ошондуктан энчини экөөнө тең бөлүп берели деп кеңеш салды. Көзү аялынын тилин албады, акылын укпады. Аялы таарынып бактын түбүндө ыйлап отурду. Жолдон өтүп бара жаткан жолоочу аялды көрүп, эмнеге ыйлап жатасыз деп сурады. Аял болгон окуянын жөн жайын айтып берди. Жолоочу окуяга түшүнгөн соң аялга айтты: "Сиз бекерге эле ыйлабаңыз, кичүү балаңызды окууга жибериңиз. Билим түгөнбөс байлык. Атанын дөөлөтү колдун кириндей бат эле жоголот." Аял жолоочунун сөзүнө макул болду. Баласын алыскы жерге окууга жиберди. Бала көп жылы тырышып окуду, түрдүү сонун өнөрлөрдү үйрөндү. Өнөрүнүн аркасында бай болду. Агасы ата дөөлөтүнө мас болуп жүрүп, өнөрдөн куру кол калды. Ата дөөлөтү бат эле бүттү. Балдар, жомок силерге жактыбы? Анда келгиле балдар, сөздүктү биздин дептерибизге жазып алабыз. Энчи атадан калган байлык. Өнөр бир нерсени жасап алууну, аткара билүүнү үйрөнүү. Дөөлөт кылган эмгегине жараша сый-урмат. Бул сөздүктөрдү дептериңерге жакшылап көчүрүп жазып, эсиңерде сактап жүргүлө балдар. Анда биз суроолор бөлүгүнө келсек. Суроолор. Балдардын атасынын чечими адилеттүү болдубу? Эмне үчүн? Эни эмне үчүн капа болуп ыйлады? Бала өнөргө кантип ээ болду? Агасынын тагдыры акырында кандай болду? Өнөрлүү бала менен атасынын байлыгына мас болгон агасынын ортосунда айырмачылык барбы? Айтып көргүлөчү. Билим түгөнбөс байлык деген накыл сөздүн маанисин кандай түшүндүңөр? Эми балдар, бул суроолорго үйдөн өз алдыңарча жооп берип, ата-энеңер менен талкуулап, бир чечимге келип, андан кийин мага жообуңарды жөнөтүп коесуңар. Үйгө тапшырма. Бул жерде бизге макалдар берилген, ал макалдардын маанисин чечмелеп көргүлө. Акыл ойго жеткирет, өнөр көккө жеткирет. Акылы бар билимди самайт, акылы жок кийимди самайт.